Чөлдүн жанында жайгашкан экен, Дубайдан 1 саат алыс. Мамиле түзүш кандай болду? Такыр башка эле мамлекеттин адамдары менен. Мен деген өкүнбөйм, мастер маникюра окуп азыр иштеп атканыма. Ошол жактан алдап кетишти. Бирок бериш керек болчу закон боюнчачы. Дубайда, Эмираттарда мындай окуя болуп атат, война, тревога башталды да. Эмне кылам деп, анткени жумуш токтоп калды. Угулатты го, үндөрчү жарылган. Ошондон корктуңбу? Кетип калайын деген ойлоруң болду? Тилектерим бар болчу, бирок ушундай мал болуп атканда мындай аман эсен эле жүрөлүчү деген эле азыр максат болуп калды. Чоң машина алалы, Кыргызстан тоолорун айдап, жайлоого барып. Берилип алчу. Душевный. С горящими глазами. Аябай эле ысык болот негизичи. Где-то 50 градуска чейин жетет болуш керек. Ушундай кол жерлерди көргөндөчү мен үйдөгүлөрдү ойлойм, ушинтип алар да ушу көрүп атса, азыр чогуу отурсак депчи. Салам достор. Мен обещать эткендей эле мастер маникюра менен видео тартам деп сөз берген Инстаграмда. Бүгүн Ибарат экөөбүз чогуу Ибараттын жакшы көргөн местосуна келдик. Бул чөлдүн жанында жайгашкан экен, Дубайдан 1 саат алыс. Ибарат, өзүң жөнүндө айтып берсең. Салам достор. Нуртун көрүүчүлөрү. Менин атым Ибарат. Мен 24 жаштамын. Дубайда анча 3 жылдан бери биякта иштейм. Сен кайсыл жерде төрөлдүң эле, кайсыл жерде чоңойдуң Кыргызстанда? Бишкек шаарында төрөлүп, чоңойгом. Анан кичинекей чагымда мектепке бара элек кезде Нарында дагы чоңоюп калгам. Тайнемдин колунда. Нарында төрөлгөнсүң? Жок, Бишкекте төрөлгөм. Бирок кичинекей чагымда бир канча 3-4 жылдай Нарында чоңоюп калгам, бирок алдан кичинекей кезим болчу да. Мектепке бара элек кезде. Сен нарындыксың, бирок Бишкекте чоңоюп өскөнсүң. Бишкекте төрөлүп, чоңоюп, Нарындан Нарындын кайсыл жеринен? Нарындын өзүнүн Онарча деген айылынан. Мен просто Нарынды жакшы билем да, анткени кичинекей кезимде мен апам нарындык, чаектенчи Жумгалдан. Анан каникул сайын мен алып таштап койчу да үйчө. Кээде 1 жылда болуп кетчү. Чисто кыргызча сүйлөйсүздөр го нарындыктар? Нарындыктар таза кыргызча сүйлөйбүз. Бирок мен ошо Бишкекте мектепке барып орус мектепте окуган үчүн кичине мындай такалып калам да, бирок биз ошо акценти жок, таза сүйлөйбүз негизи. Эми биз азыр кичине орусча сөздөрдү сүйлөсөк эч нерсе болбойт керек. Надеюсь. Аракет кылам эми орус сөздөрдү аралаштырбаганга, бирок аракет кылабыз ишибизди. Канча бир туугансың? 2 бир тууган. Байкем бар. Мен деген дайыма мындай салондо иштегем келчү да, мурун кичинекей чагымда. Кичинекей кезимде визажистка окуган болчумун. Бирок в процессе мындай чөтө мага жакпайт деп жаккан жок да мага окуганчы. Анан үйүм жанында бир лицей бар болчу экен. Ошондо профессиональный лицей, анан өтүп карап калсам мындай как будто окуп жана баннерди карап калдым да. Анан карасам ал жакта парикмахер, там ошо окуунун баары бар экен да. Анан кийин мамама айтып, ушул жака тапшырып көрбөймүн деп ошол жака кирген болчумун. Ал жер курс болчу да? Да, как курс, 1 жыл окуйсуң да. Коркунуч бар болчу дешимдечи, мындай окшойт да. Вот, анан кийин actually I'm part of Hidden. I feel like you have a beautiful setup here, camera and all recording. I want to give you something complimentary, no charge. Bonfire and marshmallow he will arrange it for you. Okay, thank you. It's in the double okay. Thank you so much. Достор, негизи бул жакта ошо огонь анча 70 дирхам турат, өзүнчө 70 дирхам, анан маршмеллоу дагы өзүнчө 15 дирхам, 30 дирхам ошондой турат. Анан аны болсо бизге комплимент катары азыр бүгүн жакшы снимать этип атасыңар, бизге комплимент катары бермей болду. Очень приятно на самом деле. Негизи эч кандай күтүүдө эле жок болчу. Биз азыр ойлоп атканбыз, бирке сүйлөшүп отуруп, анан кеч киргенде өзү сатып алалы деп. Классно. Просто булардын эмеси ою, видишь, биз бул кафени тартып атабыз, анан камерага жакшы эме кадр болсун деп да. Классно. Рахмат. Маанай көтөрүлүп калды да. Сен ошол жерде окуп бүттүң, андан кийин Кыргызстанда иштедиңби? Ооба, Кыргызстанда. Андан кийин жок, негизи вот на тот момент я была очень такой неуверенной в себе.
Андан кийин башында ошо коркуп жүрө берчүмүн да. Анан 1 жылдай ошо жүрдүм окшойт. Excuse me. Потому что нас күйгүзүп аткан тартсын, подожди. Sorry, you can do from here because there is camera. Yes, thank For the camera. Thank you so much. Инглисче айтканда мындай такой cozy place, ошо аябай уютный жер да. Жакын досторуңар менен келип алып, ошентип 5-6 киши болуп келип, вечерний посиделки кылып, ар кандай оюндарды ойноп, мафия кылып ойносоңор аябай жакшы. Особенно азыр аба ырайы абдан жакшы, ошо келип кетсеңер болот. Кыргызстанда кичине иштедиң, анан кайсы жылы Дубайга келдиң? Ошо окуп бүткөндөн кийин мен дагы 1 жылдай жүрдүм да. Иштебей эле коркупчу. Андан кийин ошо бир маалда эле жок мындай болбойт деп чечтим. Коркуп жүрө берет экенмин деп, анан жумуш издей баштадым. Жумуш издеп, анан ошол күнү эле Лалафот деген бар болчу, ошол Лалафотон ищу работу деп жазсам бир салон чалды. Ошол күнү эле собеседование Кыргызстанда болчу. Ошо собеседование барып, ошол жакта иштеп калдым. Ал жакта канча 3 жылдай иштедим окшойт. Может көбүрөөк, бирок ошо 3 жылдай иштедим. Дубайга кантип келдиң? Дубайга негизи эң биринчи жолу 2021 жылы эле келейин деген болчумун. Анда канча бир 19-20 жашта болчумун. Анан мамдар ошо урушуп, кетпейсиң эле кетпейсиң, ал жакта сени муртап кетет депчи. Паспортуңду тартып алышат, анан рабствого берип салышат деп анан кетиришпей койгон болчу. Мен деле келерде үйдө араң жиберишкен. Андан кийин эле ошо унутуп калдым. Бирок ошентсе дагы ошо Дубайда бияка салондорду карап, мастерлерди карап, ошо инстаграмдарына катталып коюп карап турчумун да. Эмне болуп атат деп. Бул жакта тааныштарың бар беле Дубайда? Же өзүң эле инстаграмдан көрүп эле келем дечү эле? Тааныштарым жок болчу, ошо инстаграмдан эле көрүп келем деп жүргөн болчумун. Ошол маалда да мындай популярный эмес беле. Ар кандай агентстволор ачылган Бишкекте, ошо чет жакка жумушка кетиребиз деп, ошолорду карап эле анан кетким келип жүрө берчүмүн. Ошо Кыргызстандан айтып атпайсыңбы 3 жыл опыт алдым депчи бир салондо. Андан кийин бул жака кантип келдиң? Агентство аркылуу келдиңби же визаларды кантип жасадың? Кыйын болдубу келиш? Кайсы жыл эле ошондо? 2023 жылы бияка келдим. Апрель, 4 апрель 2023 жылы. Как раз бүгүн 3 жыл болду келгениме. 4 жыл кетип атат. Келген негизи оңой эле. Эң башында мен өзүм туристическая виза алган болчумун. Вот, ошол визаны канча 2 айга ачтым. Ошону ачып алып эле бияка келдим. Анан бияка келгенге чейин 2-3 салон менен сүйлөшүп койгом. Собеседование келем депчи. Ошо келген күнү эле биринчи салонго бардым собеседованиеге. Анан ошол жак мага жагып калды. Условиялары жакты, руководство жакты ошол маалда. Ошол жакта эле калып иштеп калдым. Биринчи барган салонуң эле жагып, ошол жерде калып калдың, башка варианттарды караган жоксуң? Караган да жок. Ошондо сен 2 айга виза жаздың, туристический. Андан келгенден кийин кантип жаздың документтериңди? Жумуштан негизи өзүлөрү жазып беришет. Резидент виза кылып 2 жылга. Ошол резидент виза менен бир жолу жазышат, ошол менен 2 жылга сен уже документиң даяр. Кирип чыксаң деле ошол документ кирип чыга бересиң. Эркин кирип чыга бересиң. Мен Москвада да жашадым. Мисалы, Москвадан чыксаң, кайра киргенде жазаш керек да. Сен 2 айда чыгасың, 3 айда чыгасыңбы? Сен кирип чыккан сайын жазашың керек да документчи. Ошонусу жаман экен. Эч качан Россияга барып көргөн эмесмин. Ооба, бул жактын бир жакшы жери ошо. Бир жазылса 2 жылга. Ошол сенден канча акча алат документ жазган үчүн? Документ жазганга эгер директоруң, руководство жазып берсе, сенден эч кандай акча алышпайт. Ошол контракт 2 жылга түзүлөт. Сага документ, медстраховка баарын жазып беришет, ага сен эч кандай акча төлөбөйсүң, жана сенин зарплатаңдан да алар мындай кыркканга акысы жок. Ал контрактта ошо жазылып атканда айлык бардыгы жазылган болот да ал контрактта. Ооба, айлык. Сен корккон эмне болду? Сен контрактты окудуң беле? Мисалы, бул мага жаккан жок деп, бирок айла жок кол коюпчу ошол контракт ушундай чувство болду эле. Андай болгон эмес, анткени бул салондун
болду. Негизи мен ошо Бишкекте иштеп жүргөндө эле карап койчумун да, анан лояльное руководство болчу ошол маалда, ошон үчүн было полное доверие. Анан мен карап койдум анча-мынча, бирок аябай прям моинтип аябай текшергендей деле болгон жок да. Ишенип эле келдим. Кандай кыйынчылык болду Дубайга башында келгенде? Аябай кыйын деп айта албайм, бирок тил жактан кыйынчылыктар болду го дейм башында. Анткени бияка биринчи жолу келгенде мен англисче эркин деле сүйлөй алчу эмесмин. Анан биринчи келген жумушка чыккан күнү эле мага англисче сүйлөгөн клиент келди. Анан аны жакшы түшүнө албай улам администратор чакырып түшүндүрүп бер деген ошо малдар болду. Анан ал клиент дагы мени түшүнбөй калдыбы, что-то жини келип баштады да магачы. Англисче эмне сүйлөбөйт депчи. Бирок күн-күндөп англисче үйрөнүп. А сен ошо жумушка алып атканда сурашты беле? Сен англисче билесиңби? Ал маалда не обязательно болчу дейм да? Ошол салонго негизи не обязательно деп жазган болчу. Требование эмне кандай деп сурасам, англисче. Главное жакшы кылыш керек, э? Жакшы кылыш керек, но бияка келгенде үйрөнүшүң керек деп айтышкан болчу. Анан бияктан бат эле үйрөнүп, өзүмө керектүү сөздөрдү жаттап үйрөнүп кеттим. Тилден башка кыйынчылык болгон жок башында сенде? Кыйынчылыктар башка кыйынчылыктар деле болгон жок окшойт. Салонда иштеген материалдар башкача болчу. Ошондон да кичине кыйынчылыктар болду да. Анткени Бишкектен башка материалды колдонсом, биякта такыр башка материалдар болду. Анан биринчи учурда ошо чөтө жаманыраак жазып койчумун, ушундай мага сезилчү да өзүмчү. Анан бирок ал материалдар менен иштегенге да иштеп өнүгүп кеттим. Азыр негизи Дубайга келгендин 2 жолу бар. Мен дагы сага окшоп өзүм виза жасап, анан кийин келип контракт түзгөм да. Анан бирок мен Бишкектен бияка келердин астында көп агентстволор бар Бишкекте. Сразу ошол жактан контрактты жасап, анан эчтекесин билбей эле келип иштейсиң да. Ошондой сразу контракт түзүп келе турган кыздарга эмне деп айтат элем? Ошол жакшыбы же сен ошентип өзүң келгенге деле көп акча кетти да, сен өзүңө виза жасадың, сен ошол жашаган жериңди төлөш керек. Кайсыл жери кайсыл оңоюраак болот кыздарга? Эми сразу контракт түзүп келген дагы мындай туура деп ойлобойм. Коркунучтуу, анан туура эмес да. Анан сен бияка келип иштесең, ожидание реальность болуп калса, ал өтө эле начар нерсе да негизи. Ошондуктан мындай өзүң эле акчаңарды коротсоңор дагы өзүңөр эле токтоп, өзүңөрдүн акчаңар менен келип, өзүңөрдүн визаңар менен келип, анан бияктан шашпай издеп, бир салонда иштеп карап, коллегаларыңар кандай, руководство кандай, ошонун баарын карап, анан өзүңөргө жаккан нерсеге кирген, өзүңөргө жаккан жумушка кирген жакшы го деп ойлойм да. Мен ошо 2 салон менен сүйлөшкөм да келаткандачы. Мен бирок ошо 2 салонго тең бардым. Биринчи барып, биз азыр иштеп аткан салонго барып маникюр жасадым дагы. Экинчи салонго барганда ошол жакта жалаң кыргыз кыздар иштейт экен, бирок алар контракт түзүп келиптир да. Анан ошол жерде жатып иштешет экен. Мен көрдүм да ошондо алар 12 саат иштейсиң деп айтыптыр, бирок 14 саат, 16 саат эле иштей беришет экен да. Алар эчтеке кыла албайт, анткени ошол жерде жаткандыктан, уже контрактты эрте жасап койгондуктан кээ бирөөнүн акчасын бербей коет экен, айлыктарынчы. Ошондой учурларды көрүп эле, анан мен бир күн иштеп эле кетип калгам да. Ошондойдон алыс болуш үчүн лучше өзүңөр келген жакшы. Клиенттер менен деле мамиле түзүш кандай болду? Такыр башка эле мамлекеттин адамдары менен мамиле түзүш оңой эле болду сага башында? Мага оңой эле болду. Мага тескерисинче мындай бияктагылар жөнөкөйрөөк көрүндү да. Көп аябай монтип прям под микроскопом текшергендер болчу эле да. Бишкектенчи бул жакпай калды, тиги жакпай калды депчи. Анан бияка келгенде ошо бияктагылар чөтө өзүн кичине жөнөкөйрөөк алып жүрөт экен, ошол көрүндү да. Ушундай көрүндү мага. Менин оюмча бизде профессиональный кыздар көп да. Бишкектечи бизде качество жакшы, ошол үчүн алар аябай карашат болуш керек да. А бул жакта
Конечно, качество деле карашат, бирок баары бир бул жакта кичине башкачараак экен да. Ошо жок биякта деле карагандар бар, бирок тияктагыдай көп эмес болчу да. Кыйынчылыктарды айта кетсек, көп деле кыйынчылыктар болгон жок. Меники бат эле көнүп кеттим Дубайга. Анан ойлоп калдым, эгер англисче аябай эркин сүйлөсөм, бат-баттан эле көнүп кетчүдөй эле ошондой ой келген да мага ошол маалда. Если англисчени билип келсе, андан да жакшы болот, кыздарга оңой болот. Ошондой оңойраак болот да. Анткени биякта эки тил, арабча анан англисче. Көбүнчөсү англисче сүйлөшөт. 2 жылга контракт жасайт. Эгер ошол 2 жылдын ичинде бир кандайдыр ситуация болуп кетсе, кеткиң келсе, эмне кылышың керек сен? Кетип калсаң болобу? Кетем деген күндөрүң болду эле, кетип калдым. Кээ бирде күндөр болчу жумуштан аябай чарчагандачы, мындай морально чарчайсың да. Анан кетип калайын деген ойлор болчу, бирок кайра ойлонуп, биякта эле жакшы деп ойлойсуң, анан кийин эмне кетем депчи. Анан прям аябай бүттү болбойт, бияк кетем деген маалдар болгон эмес, учурлар болгон эмес. Бирок кеткиң келсе кете бересиң, сен эч ким кармабайт. Бияк деген кулчулук эмес, малайчылык эмес, контрактты расторгать этесиң да кете бересиң. А если вот контрактты мен кетем, бүтүрөм десең, штраф канча төлөш керек? Ал жумушта штраф деген жок болчу. Эгер бир жыл же бир жылдан ашык иштесең, эчтекен төлөбөй эле кете берсең болот. Мурунку жумушта ошондой болчу. Анан эгер бир жылдан азыраак иштеп калсаң, анда ошо визанын акчасын калган айларды эсептеп туруп, ошону төлөп туруп анан кетесиң. Так андан сырткары штраф деле жок болчу. Эмне үчүн ал жакта продлевать эткен жоксуң контрактты? Ал жакта деген башында условиялар жакшы болчу, андан кийин аякта кала берейин деген ойлор бар болчу, бирок акыркы маалда эле жаңы условиялар жөнөттү. Ал условиялар мага жаккан жок. Андан кийин макулум жок, мен иштебейм деп, буга мен каршымын. Жаңы условияларды киргизишти. Да, жаңы условиялар киргизип. Сага кайсыл условия жаккан жок, именно кайсынысы? Зарплатасы кичине азайып калды. Андан кийин буга мен макул эмесмин деп, анан кете берейин деп, ушу контракт өтөрү менен кетип калдым. Кетип калып, анан ошо азыркы Нур экөөбүз чогуу иштеген салондо ошол жакка кирдим. Ошол салондо канча акча тапчу элең? Максимум 12.000 дирхамдай. 12.000 дирхам 200-300 миң почти. Ошондой болуп калат. Сен ошондо мурун эле жакшы акча тапчу экенсиң да, 300 миң сом. Эң көп 300. Ошо ай сайын 300 миң сомбу? Ай сайын эмес, эми иштегениңе жараша. Ал жакта деген бизде оклад эмес болчу, бизде процент болчу. Анан канча клиент алсаң, ошончо төлөнчү да. Мен там отпускка кетип калган малдар да бар болчу, анан ай сайын эле 12 миң эмес, там кээ бирде аз иштеп каласың, отпускка кетип, анан аз иштеп калган күндөрү аз алчумун, там 6 миң, 7 миң, 9 миң, 10 ар кандай. Бирок бир толук ай иштегенде ошо 11 миң, 12 миң чыкчу. Анан азыркы салондогу условиялар жактыбы сага? Ооба, жакты, ошо жаккан үчүн ошо. Азыр канча акча табасың? Азыр деле ошондой эле. 300 миңдей, Бирок азыркы салондо прайсы кичине көбүрөөк. Анан мурунку салонго караганда азыраак иштейсиң, бирок ошончо эле аласың. Клиент азыраак аласың, клиент азыраак алат. Ошол эле акчаны табасың. Ушул акча сага жетиштүүбү азыр Дубайга? Жетиштүү, ооба, жеткирип жашаса болот негизи ошол акчаны. Кээ бирлер азыраак акча таап деле жеткирип жашашат ушу Дубайдачы, бирок бул деген предел деп ойлобойм. Есть куда расти. Ошондой буюрса чоңоёбуз деген ой бар. Ушул акчанын канча бөлүгү жашаган жериңе тамак ашыган кетет? Жашаган жериңе канча акча төлөйсүң азыр? Жашаган жерибиз негизи биз контракт менен арендага алабыз, ошондой болуп калабы.
Контракт 1 жылга биз 68 миң төлөйбүз дирхам. Ал квартираны биз коллегаларыбыз менен чогуу сыймай Канча атабыз. жашайсың? 4 кыз. 4 кыз. Сен ошондо өзүң канча төлөйсүң? Айына. Биздеги айына деген где-то 2 миңдей болуп калат го дейм, может 2 миң ашып калат. Анткени биз дегендей 2 чека у нас. Жарым жылга вперед төлөп коебуз да. Андан кийин жарым жылын второй чек кылып төлөйбүз. Анан бирок андан сырткары там коммунальный услуги, Wi-Fi, уборка ошолорго кетет. Ошо чогуу эсептегенде где-то ошо 2 миңден көбүрөөк болуп калат го дейм. Дегенди жакшы көрөм, көп басканды жакшы көрөм. Ошентип жумуштан кийин шашпай, ошентип мындай коз көрүнүш менен метро жака басып барып, ошо үйүмө барам. Ошо. Ну, кыргызский у меня не такой выразительный, но я стараюсь. Вот. Ой. Вот. Про колесо обозрения мы уже говорили. Вот тут как раз таки можно его увидеть. Вот. Это самое большое колесо обозрения в мире. Рядом, если вот рядом подойти, то еще красивее. Но сегодня мы туда не пойдем. Мага көп айтышчы да. Бул маникюр деген профессия эмес, бул маникюр деген кантип сен картайганга чейин иштейсиңби депчи. Мен жөн эле угуп койчумун, бирок сен ошого кандай карайсың ушул сөзгөчү? Сен азыр иштеп атканыңа өзүң канааттандырабы ушул жумуш же башка все-таки окуш керек болчу деп айтасыңбы? Мен деген өкүнбөйм, мастер маникюра окуп азыр иштеп атканыма. Эмнеге? Анткени мен иштеп өзүмдү өзүм багам. Мен ата-энеме мындай кыйынчылык алып келбейм. Ошого мен ыраазымын. Иштегенде дагы жакшы акча табам. Жана өзүмдүн көп мындай потребности я закрыла. Да. И келечекте дагы жаап коеюн деген ойлор бар. Жана ошого кетип атам да. Ошо маникюрдун бир жакшы жери дагы ушундай го. Сен кайсы мамлекетке барбасаң, ошол жумушту иштей берсең болот да. Мисалы, сен кандайдыр бир мен может успокаивать этемби өзүмдүчү, ушинтип университетти бүтпөй калдым деп эле мурун кыйнала берчүмүн. Азыр андай такыр ой жок андайчы. Анткени мен дагы азыр акча табам, өзүмдүн жашоомо жетет. Каалаган жагыма барып эс алам кээде. Негизи биздин салондо кыргыз кыздар мындай скромный, жакшынакай, жакында эле жаама менен дагы видео тартканбыз, аны көрсөңүздөр болот. Сен дагы жакшынакай, түз жүрөсүң, ошо эч ким менен урушканыңды көргөн эмесмин, жаман сүйлөгөндү көргөн жокмун. 12 саат иштейбиз салондо. Уже үйгө баргычакта эле саат 10 болот. Үйгө барышыбыз керек. Эртең менен кайра 9:da келиш керек. Кайра 9:da келиш керек. Анан ошол күндөрүн иштеген үчүн выходной күнү жатып эс алышыбыз керек же өзүңүз айткандай выгораниядон чыгыш керек, Жеке жашоом, сен ошол жөнүндө 24кө чыгып калыптырсың, анан күйөөгө тийем деген оюң барбы же ошол жөнүндө жеке жашоом жөнүндө бөлүшө аласыңбы же секретти? Негизи ошо жеке жашоом. Балаң барбы, жигитиң? Жигитим жок. Эми биякта биз кандай 5-2 иштейбиз, 12 саат иштейбиз, анан ошо убакыт деле жок да негизичи. Убакыт бөлөйүн десең, убакытың болуп калса энергияң жок, анткени иштейсиң. Ошон үчүн мындай эгер жеке жашоону куруш керек болсо, анда азыраак иштеш керек болот. Эми жумуштан кетип, аңшашпай. 3 жылдан бери эч ким алдаган жокпу сени Дубайда? 3 жылдан бери ошо бир окуя болгон. Негизи биз квартирага кирип, арендага алып, контракт менен снимать этип алганбыз 1 жылга. Анан биякта бүт жерге квартирага киргенде сен депозит бересиң да. Биз да ошо депозит бергенбиз. Ал депозит канчадыр? 3 миң 4 миң дирхамдай болчу. Где-то 100 миң сомго жакын акча. 100 миңге жакын, бирок 7 миң 80 миңдей болуп калат го дейм. Ошо. Алдаган эмне да болду.
биз шаарда ал депозитти бербей койду кайра. Бирок бериш керек болчу закон боюнчачы. Контрактта түзүп бериш керек. Бар. Бериш керек да негизичи. Эгер эч кандай нарушение жок болсо бериш керек болчу да. Бирок алар деген бизге силер кире элекке чейин үйдүн абалы мындай болчу, азыр болсо мындай болуп калыптыр деп айтып, биягысынын экен, тиягысынын экен, мунун эшиги жабылбайт экен, мунусу казы жабылат экен деп. Андай болгон эмес, негизи анткени биз мен деген бирөөнүн оокатынмын деп абайлап колдоном да. Анткени ал бирөөнүн оокаты баары бирчи. Анан андай деле андай эчтеке болгон эмеспиз, эчтекени бүлдүрүп сындырган эмеспиз. Кандай абалда кирсек, ошондой эле абал менен кайра бергенбиз. Анан ошол жактан алдап кетишти. Ошондой ситуация болбош үчүн анда азыр ошо бизде болсо ошо доказательство жок болуп калды. Ошол маалда биз ойлонбой ошо эчтекесин тартпай калыптырбыз да, видео, сүрөт эчтеке кылбай калыптырбыз. Лучше видео тартып алыш керек башында. Ошо азыр болсо уже ойлонуп калдым, ошо бир жака кирерде бүт сүрөт, видео баарын бүт кычык-мычык бүт жерин тартып алып, анан ошо чтобы подстраховаться на будущее ошентип кылыш керек экенин ойлонуп. Азыр сен машина айдап жүрөсүң, машинаны дагы арендага алам дедиң. Ошону өткөзүп берип атканда дагы кыйынчылык болбойбу? Кайра? Кыйынчылыктар болбойт. Анткени эмне ошо үйдө эле машинаны деле ошо сүрөт баарын тартып аласың. Аларда да өзлөрүнүн документи болуп, кайсы жерлери чийик, кайсы жерлери эмне болгон, ошонун баары болот. Сен дагы ошо сыртынан тартып аласың. Алар деле өзлөрү айтат, сен да тартып ал депчи. Алар да тартып алат. Ошол эгер там бирдемке болсо, конечно, штраф төлөйсүң, но меники андай окуя болгон эмес эчтеке. Праваң бар болчу да? Правам кыргызский правам бар болчу, Кыргызстанда окуп келген. Анан биякта мурдагы жылы жаңы келишимге келишкен, взаимообмен деп. Кыргызстандык праваны бияктан дагы алмаштырып алсаң болот. Ошо мен кымбатпы ошо алмаштырган? Мен 1400 дирхам короттум. Айына төлөгөнчө өзүң машина алып төлөгөн жакшы эмеспи же ал өзүң алгың келеби? Алгым келет, бирок мындай ситуация мага деген стабильность жагат. Эгер у тебя есть стабильный заработок, то ошо эгер ты уверен, кетип калам деп ойлойсуң, может кетип калам деп ойлор бар да, ошон үчүн азырынча мага ушундай выгодный болуп атат, ошентип алып тем более азыр Дубайда ушундай ар кандай ситуация болуп атат. Ушул жөнүндө сен оюң кандай, жашооң ушул башталганда өзгөрдүбү? Эң биринчи кандай сезимдер болду ушул окуя башталганда? Эң биринчи негизи көп эле ойлонгон эмесмин. Андан кийин 2-3 күн өткөндөн кийин ичимде мындай тревога башталды да. Не кылам депчи, анткени жумуш токтоп калды. Эми аябай эле такыр токтоп калды деп айта албайм, жумуш бар. Бирок көпчүлүк клиенттерибиз башка жактарга кетип калышты. Коркуп кетишти. Бирок азыр акырдан кайра келип атышат. Ошондон баары бир эми кичине азайып калды. Анан ошо катуу коркунуч болдубу ичимде? Аябай деле катуу болгон жок. Анткени власть ана эми жакшы коргоп атат. Бирок катуу улатты го, үндөрчү жарылган. Ошондон корктуңбу? Кетип калайын деген ойлоруң болдубу? Жок. Кетейин деген оюң болгон жок. Жок болгон жок. Анткени ушул маалда бизде Кыргызстанда келген гостьтер, конокторубуз дагы кете албай, через Оман ушинтип кетип атышты да. Мен кичине өтө коркунуч болгон жок, бирок кетиш керек го деп ушинтип ойлонуп аттым да. Мен деген ошол окуя башталарда 28 башталды, 28 февраль башталды. 27 менин ата-энем келген болчу. Дубайга салганы келишкен болчу бир жумага. Анан с одной стороны повезло деп ойлойм да, анткени келгенге жетишти. Мен да атайын квартира алып даярдап койгон болчумун, арендага да. Ошо анан келип жакшы эле салып кетишти, бирок коркунуч болуп атты, кайра кантип кетишет депчи, кетпей калышсам эмне кылам депчи. Ошо бирок ата-энең да коркушту. Алар да коркушту. Алар дагы айтып калышты, кой балдарды алалы да кетели депчи. Аябай мындай оңой көрүштү да, ошондончу бирок биз билебиз оңой. Канча күн жүрүштү биякта? 1
болчума жүрүштү. Кайра кетип атканда Кайра кетишти. Мен аябай коркуп аткан болчумун, анткени самолетту учуп же учпай калган моменттер рейс турат. Мен аэропортко дагы түшүп, аэропортко дагы кичине осколок түшүп ошо күйдү, бирок биз ал учурда ал жакта болгон. Отмена кылган жок рейсте? Мен алган жок. Биринчи күндөр отмена кылышты. Бирок мен отмена 6 мартта кетмек, ошо өзүнүн эле рейсимен кетип, аман-эсен жетип алышты. Ооба, сен жаңы эле туура айттың да, мен деле ойлоп аткам. Машина алайын бул жактан кредитке депчи. Анан ушундай, тем более башка мамлекет болгону коркунуч экен да. Ооба, коркунучтуу. Азыр мына жак мен да правамды алмаштырып, ушул ойду ойлоп аттым эле, машина алайын деп, бирок ушул ситуация башталгандан кийин уже оюм өзгөрүп кетти. Башка мамлекетте жашагандан кийин коркунучтуу экен бул нерселер. Коркунучтуу. Алып алсаң, может, анан башка бир чоң ситуация болуп кетсе, анан үйгө кетиш керек болот. Андан сырткары дагы мындай көп бизнестер жабылып атат, сокращение болуп атышат. Мен деле тааныштарым бар, кээбөлөр жумуштан сокращение кылыптыр, кээбөлөрдүн зарплатасын кыскартыптыр 50%, алар отпуск алууга деп азыр кетирип атышыптыр, неоплачиваемый отпуск деп чыгат. Анан ошонун баарын төлөш керек, анан төлөй албай калсаң эмне болот депчи ойлоносуң да. 5 жылга алдыга карасак кандай максат бар? Кандай тилектерди тилейсиң? Кандай тилектерди тилейм? Да, каякта көрөсүң өзүңдү? Азыркы ушул негиз тилектерим бар болчу, бирок ушундай мал болуп атканда мындай аман-эсен эле жүрөлүчү деген эле азыр максат болуп калды. Ошо. Бирок өзүмө келечекте өзүмө квартира алгым келет. Азыр, конечно, в процессе все идет, но вот. Азыр өзүмө, анан өзүм жакындарым ошо аман-эсен эле аманчылык тилеп калдым ошо. Бирок максаттар бар мындай. Мен өткөндө видеодо да айтып аттым эле да. Мен бир нерсе болсо эле Кыргызстанды ойлойм да. Кандай жакшы нерсени көрсөм дагы ушул нерсе Кыргызстанда болуш керек, ушундай нерсе ачыш керек экен деп. Мага жагат мамлекеттерде жүргөндө, бирок акыртыбы Кыргызстанга барып эле ошол жактан иштеп ошентип келет да. Сен ошо алдыда кандай максатың бар? Кыргызстанга качан барайын деген оюң бар? Эмне кыласың Кыргызстанга барганда? Мен деген азыр аябай көп иштейбиз, чындыгын айтсам, айтып берсек. Аябай күлүп кетти. Көп иштейбиз. Анан келечекте мен мынтип чынында айтсам иштегим келбейт. Мындай график менен 12 саат 5-2 иштегим келбейт. Ошондуктан азыр анткени жеке жашооң, ошо жеке жашооң жок, эчтекең жок, мындай эч жака кете албайсың же бирөөдөн суранышың керек. Ошон үчүн я себе вот желаю вот свободы, в финансовом плане свободы, да, чтобы мен онлайн может иштеп фрилансер болуп кетсем деп ойлоном да. Бирок азыр пока ошо кайсы тарапта экенин ойлонуп атам. Бирок ошо тилектерим ушундай, ар бир Кыргызстанда деле иштеп онлайн фрилансер болсомбу депчи. Ар бир жерде, жеке эле Кыргызстанда эмес, башка өлкө. Ооба. Онлайн иштесең Во всех точках мира, да, во всех точках мира иштей бергенде ошондой максатым бар да. Кыргызстанда да аябай көп кооз жерлерибиз бар, анан мен азыр ошо Кыргызстанды кыдырсамбы деген да максатым бар. Чоң машина алгалы, Кыргызстан тоолорун айдап, жайлоого барып, ысык көлгө барып, негизи көп кооз жерлерибиз бар, ошонун баарын көрө элекмин мен. Негизи кыргыздар боюнча, конечно, Дубайда көп адамдар билбейт экен Кыргызстан боюнча, бирок көп билген адамдар менен сүйлөшүп калсаң, Кыргызстанга барган адамдардын баары аябай сонун эме айтышат да. Силердин өлкөңөр аябай кооз, нетронутый, бүт тоолоруң ар абдан кооз деп. Анан элдери боюнча биздин клиенттер, көп адамдар айтышат, аябай гостеприимный, жөнөкөй депчи. Ошол Кыргызстан жөнүндө дагы айта алсак элдер. Мага да айтышат. Эгерде клиенттерим же көчөдөн бирөөлөр сурап калат, каяктансың депчи. Анан Кыргызстандан десем биринчи ал каякта деп сурашат. Кээбөлөр билгендер болот, анан кийин сүрөтүн ачып көргөзө калсаң эле аябай сонтурбай природасы кооз экен деп, аябай мен аяка барам деген ошо сөздөрдү угуп калам. Мен да айтам, ошо
аба райы дейм да, воздух чистый, природасы таза. Егер тоого чыксаңар аябай эс аласыңар. Азыр еще хайкинг деген модада, ошо көп туристтер хайкинг жакшы көрүшөт. Ошо хайкингке баргысы келишет да Кыргызстанга. Ошо барсаңар аябай жакшы, арзан деп айтам. Мен да ошо Кыргызстан жөнүндө сураганда элечи, өлө айтып берем да, прям берилип алчу. Душевный, с горящими глазами, да. Жок деген мондай бийик молдор, бийик эмелер жок, бийик үйлөр жок, бирок бизде аба таза, ушунчалык кол жерде аябай прям берилип баардык сүрөттөрүн көрсөтөм да. Дубайда жашап атканга 3 жыл болду. Аба ырайы кандай сага, жайында аябай ысык болгондо өзүңдү кандай сезесиң? Ошол маалда башка жака кетесиңби же сен үчүн нормалдуу эле нерсеби? Башында градуска чейин ысык болот. Аябай эле ысык болот негизичи. Где-то 50 градуска чейин жетет болуш керек. Мейли эмес 45 градус может. Бирок ал ысыктан дагы эмес, тут аябай нымды болот. Жайында сыртка чыга алсаң эле 1 мүнөт келетер деп коргап, баняда жүргөндө эле сезесиң да өзүңдүчү. Анан ошол некомфортно да. Ошондуктан бирок биякта бүт жерде кондиционер иштейт. Автобуска кирсең иштейт, таксиге кирсең иштейт, молдордо даже кирип тоңуп каласың да. Ошондуктан биякта жайында деле аябай калың кийип жүрөбүз. Даже калың кийинип жүрөбүз. Остановка же ачык жер болсо деле суулар чачылып турат. Эгер сенде дагы бир шанс болсо, кайсыл нерселерди кылбайт элең? Кайсыл нерселерди өзгөртөт элең? Жана башында айткан болчумун, уялчакмын депчи. Ошол уялчак уялганды токтотуп, элдер менен көп сүйлөшмөкмүн. Негизи англисче сүйлөгөндө аябай аз. Чындыгын айтып келсем, азыркыга чейин уялам англисче сүйлөгөндөнчү. Бирок эми такыр эле жаман сүйлөйм деп айта албайм, жакшы эле сүйлөйм, бирок ошол уялгандыктан көп сүйлөбөй коем да. Бирок ошо башында уялбай эле баары менен сүйлөшө берсем жакшы болмок деген кээ ошондой ой болуп калат да. Ошо. Ооба, бизде кыргызда бар го, кыз деген катуу сүйлөбүш керек, кыз деген көп сүйлөбүш керек депчи. Скромный болуш керек. Мен ошол сөздөрдүн баарын эле мен үчүн туура эле деп ойлойм, бирок анчалык жабылбай, кээжеден өзүңдүн оюңду айтып, адамдар менен сүйлөшүп, ооба, англисче бул аябай маанилүү экен. Дагы бир жолу англисче окуш керек, англисче үйрөнгүлө. Ооба. Эң биринчи биздин советте. Дубай сага эмне берди? Жашооңдо эмнени өзгөрттү? Дубай мага көп эле нерсе берди негизичи. Мен бияка келип мировоззрение, кругозорум өзгөрүлдү. Финансово мен өстүм. Жакшы эле өстүм финансово, мурун канча тапсам азыр ошондон 4-5 эсе көбүрөөк табам го деп айта алам. Ошо. Дубай мага жагат негизи. Анан Дубайдын мага еще сервиси жагат аябай. Бүгүн биз ошо биякта видео тартып атканыбызды көрүштү, бияктагылар. Анан менеджери келип, силер ушул бирдемке тартып атат окшойсуңар, силерге мына бизге от жагып беришти, комплимент кылып, анан маршмеллоу алып келип беришти. Безопасность. Биякта күнү түнү жүрө берсең болот, сага эч ким тийбейт. Закондорду элдин баары соблюдают. Вот. Азыркы жаңы баштап аткан, жаңы окуп аткан маникюрду ошол кыздарга эмне деп айтат элең? Жакшы теориясын на практике жакшы үйрөнүп алганыңар оң. Көп маникюр жасап, нюанстарын билип, кандай туура жасаш керек, клиент менен кантип сүйлөшүш керек, ошонун баары маанилүү. Анткени сен жакшы жасасаң, бирок клиент киши менен сүйлөшө албасаң, баары бир сага негативный отзыв келет. Ошо баары. Жок идеальный болсо деле, баары бир адамга отношение биринчи очередь. Адамга жакпай калсаң, всё равно сага негативный отзыв келет. Ошондой. Стерилизация бар. Стерилизация это, всё базовый, это эң биринчиси ошо маникюрду үйрөнүп атканда эң биринчи ошо стерилизацияны үйрөтүшөт. Это аябай эле коркунучтуу нерсе на самом деле. Көп элдер оңой ойлошот го. Бирөөнү кесип алсаң, кан чыкса, может ал адамда көп оорулар бар. Аны алып чыгып сен башка адамга жугузушуң мүмкүн да. Ошол үчүн дагы маанилүү стерилизация. Маанилүү, ошон үчүн стерилизацияны кылыш керек. Достор, бул уже тиги ылдый жакта биз отурган жер калды. Бул жак өзүнчө эле чөл экен, караңгы. Сонун кылып жасап коюштур бул жерде. Аба ырайы абдан сонун экен.
азыр негизи канча апрель айы, негизи ушул малда аябай эле мындай ысып калчу да, ысып мындай уже нымда влажно становилось, да. Вот, бирок азыр ушу к удивлению, к нашему удивлению, очень классная погода, вот. Мен да билем да, биринчи жылы келгенде же менин организм көнүп калдыбы, же чын эле аба алмашып атабы, ар бир жылы мындай салкын болуп сезилип атат. Бирок чын эле өзгөрүп атат окшойт, анткени былтыр мондай номдуулук аябай көп болчу да. Андан кийин аз болуп калды, кадимкидей өзгөрүп атат аба. Ошо мен айткандай эле, мен эң жаңы келген ушу апрель ай болчу, ушул 4 апрель болчу, 23-жыл. Мен самолеттон чыкканда сразу такой горячий воздух бетиме урду да. Такой морской запах еще. Мен болсо андай запахты еще духовканы ачкандай эле. Ошондой сыяктуу деп айтсам болот. Анан костюмшум, жука эле костюмшум кийип келген болчумун, ошол сразу денеме жабышты. Аябай мындай неприятное чувство экен, ошондо чыкканда эле ойлонгом, эмне келдим элем депчи. Бияка эмне каяктан эле келе калдым деп биринчи ой ошондой келген болчу, бирок андан кийин жакшы көрүп кеттим. Мен дагы өлө кыйналгам башында. Анан эң биринчи келгенде дагычы мен 33-этажда жашагам да. Монтип эшикти ачсаң чын эле жана духовканы ачканда мондай урат го бетиңечи, ошондой болгондо мен да аябай көнө албай жүрдүм. Анан вид на пальму болчу да биздикичи, ошол эле вау деп аябай. Ошол эле, ошонун үчүн эле мен маанайымды көтөрүп турчу деп эсимде. Бирок Дубайга келгенде кадимкидей башкача сезимдер болгон менчи аябай сүйүнүп, бир кинодо жүргөндөй учуп аябай сонун болуп жүргөм да. Дубай негизи жагат мага. Турган рахаттанып отурчу эле жер экен негизи. Кадимкидей таза аба. Азыр түпөй салып биздин жумуштан кийинчи ушундай жерге келип отуруш керек да. Уютные вечера. Мен мынтип ойлоном да, еще ушундай кол жерлерди көргөндөчү мен үйдөгүлөрдү ойлойм, ушинтип алар дагы ушу көрүп атса, азыр чогуу отурсак депчи. Ушундай ойлойсуң. Мен дагы ошентип ойлойм. Дайыма вот мындай кол жерге барган сайын ата энемди ойлоп коем, ата энемди ушул жерде көрсө аябай сонун болмок эле деп. Мен видеолорду жаңы эле тартып баштадым. Бул каналды ачканыма 2-3 ай эле болду. Мен Инстаграмда бийлеп, ушундай башка видеолорду спокойно тартып жүрө берем. Бирок ушу сүйлөшүү үчүн кыйын экен да мен үчүнчү. Анан начало баары трудно го, кыйынчылык болот. Анан азыр уже экинчи видео болгондуктан өзүмдү спокойно, анан сен дагы жакшы мага ачылып, өзүңдүн болгон опытыңды айтып бердиң. Ага, чоң ийгиликтерди каалайм. Сен айттың, мага камерага сүйлөшүү оор деп, журналист эмесмин депчи. Ошо мага деле негизи оор, мен өзүм жашоодо өтө деле көп сүйлөбөйм. Анан тем более камерада мага сүйлөшүү абдан оор болду. Ошо кыргыз тилинде. Эми өзүм таптакыр эле кыргызча билбейм деп айта албайм. Кыргызча билем, собственно, сүйлөйм, бирок ошо мындай көркөм сүйлөгөндү көп жакшы билбейт экенмин. Анткени орус мектепти бүткөм, башында айта кеттим беле. Ошо бирок аракет кылдым аябай эле. Жок, сен кыргызчаң аябай эле жакшы экен. Эми нарындык болсом эмне. Анан кыргызча сүйлөй койсом, чөтө элемне дейт, уятты. Элемне дейт деген сөз. Элемне дейт. Ошо. Аябай эле аракет кылдым жакшы сүйлөгөнгө. Самый главный искренне болду да. Ошого чоң рахмат. Мага ушундай жагат. Искренность дегенчи аябай адамдын жөнөкөйлүгү. Бизде айтып коет го кыргыздачы, адамыңды көргүң келсе акчаны берип, анан кандай адам экенин билсең болот депчи. Анан биздин кыргыз кыздар өздөрүн аябай жөнөкөй алып жүрүшөт. Мен ошонусуна аябай эметем да, сыймыктанам, силерге карап суктанам. Жакшы тарбиядан дагы болуш керек. Ата энеңе дагы чоң рахмат, ушундай сага сонун тарбия берип, өзүңдү ар дайым жакшынакай алып жүрөсүң. Ошонуңдан жазба. Искренность это эң биринчи очередь болуш керек да. Да. Адам монтип башына баардык алтынды үйүп алып деле анан искренне болбосо анда жашоо кызыксыз болуп калат болуш керек деп ойлойм. Ошонун сага деле чоң рахмат, ушинтип бүгүн мени
чакырганыңа, ушинтип маек түсөлү деп, подкаст тарталы деп. Это говорит о том, что ты меня, посчитал интересной, да, что у меня есть о чем рассказать, что спросить, да. Вот. Ошон үчүн рахмат айтайын, ыраазычылыгымды билдирейин, ошо сага да ошо ийгилик каалайм. Жаңы баштадык YouTube канал тартып, видеолор тартып, ошо чоң сага ийгиликтерди каалайм. Вот ушул экөөбүздүн тарткан видеобуз может Кыргызстанда жаңы өзүнүн жолун издеп жүргөн, жаңы баштап жүргөн кыздар көрүп, может Дубайга келем деп аткан, Дубай эле эмес, башка өлкөгө барганда деле ушул опыттардын баардыгы керек болот деп ойлойм. Если 2-3 кызга жардам берсек, мен аябай кубанычта болом. Буюрса, ошол сага чоң рахмат. Отлично.